Устаздын түшүндүрүүсү не болуш керек экен? Жеңил болуш керек. Жеңил болуш керек. Биринчиси, мына түшүндүрүүнүн шарты. Биринчиси кыска жана серен. Карала, мисал. Мисал бергенде бар го. Мисал үчүн сен эмне менен алектенесиң? Үйүңдөгүлөр эмне менен алектенет көбүнчө мисал үчүн? Чарбачылык. Же болбосо айталы, мисал үчүн бул жигит эмеде иштейт дейли. Мисал үчүн каякта иштейт? Кафеде иштейт дейли. Мисал берип атканда, мисал үчүн мен сын атоочту түшүндүрөйүн дедим да. Бугач сын атоочту түшүндүрөйүн дедим. Сын атооч дедим. Мен тилден сабак берип атам да. Сын атооч десем, бул кафеде иштейт. Эмне жасайт? Салат жасайт. Туурабы? Салат жасаса, мен бунун өзүнүн түшүнүгүнө жараша эмне беришим керек? Мисал беришим керек. Сын атооч бул эмне десе, уста сын атооч эмне десе, бул мен айтам. Сын атооч бул салат дейм. Же болсо зат атооч бул салат дейм. Мисал үчүн салаттын өңү не болот? Ошо салаттын өңү эмне болот? Сын атооч болот, зат атооч болот, же сан атооч болот? Сын атооч болот. Мына буга түшүндүрүп атам да. Себеби бул көргөн, жашоосунда көргөн, туурабы? Ошондо айтам, өңү дейм, эмне болот экен? Сын атооч болот. Өңү сын атооч. Эми бир салат жасадың, бир тарелка салат жасадың. Ал эмне болот? Bir tarelka, bir de otam. Sanatoç. Sanatoç. Bir degen demek sanatoç oldu. Salattın özü emne olat? Zat atoç. Muna emne kıldım? Buga özünün jaşoosuna, özünün iştegen kesibine jaraşa түшүндүрдүм misal. Tuurabı? Эми экинчи айталы. Экинчи, бул жигит misal үчүн Дордойдо куртка сатып иштейт. Туурабы? Кайра эле мен зат атооч, сын атооч, дагы эмне түшүндүрүшүм керек болот? Сан атооч түшүндүрүм керек. Сага бир алуучу келди дагы, бир куртка алды. Куртка эмне болот? Куртка эмне болот? Зат атооч. Куртка өзү. Куртка бул зат атооч болот, туурабы? Ооба. Эми анын саны эмне болот? Сан атооч болот. Анын саны бир куртка алды, демек бул сан атооч болот. Эми кара куртка алды. Кара деген сөз сын атооч болот. Мына ушинтип, өңү болсо, өңүнү сын атооч дедим дагы. Эмне кылдым? Түшүндүрдүм. Эми айталы, мисал үчүн сен жигит трактористсиң. Трактор айдайсың. Айтчы, мен сага мисал үчүн сын атооч, зат атоочту кантип түшүндүрүшүм керек экен? Мен оюм түшүнө алдымбы? Мисал үчүн же болсом мен трактористмин, сен агайсың. Мисал үчүн тилден бересиң. Мага кантип түшүндүрүшүң керек экен? Биринчи трактор канча жүрөт, ал сан атооч болот. Анын өңү кандай көп, ал эме сын атооч болот. Эмне ал? Трактор өзү зат атооч болот. Мына ушинтип түшүндүрөм, түшүнүңөр? Эми башка жашоонун башка тармактарынан деле кандай кылат экенбиз? Мына ушинтип түшүндүрөбүз. Мисал менен түшүндүрөбүз. Түшүнүңөр? Ар биринен. Жеңилдик менен мына. Демек биринчиси мисал. Экинчиси жигиттер. Экинчиси. Кой? Ким айтты? Азамат. Бирок биз түшүндүрүүсүн айтып атабыз. Түшүндүргөндө кантип түшүндүрүш керек? Биринчи мисалды ар бир адамдын турмушуна жараша мисал берет экенбиз. Экинчиси караңlar жигиттер. Инфографика. Инфографика. Инфографика деген эмне? Айт. Сүрөт тартып мисалды келтирип кандай? Сүрөткө карап түшүндүрмө бер. Азамат. Муну инфографика деген сөздү ким түшүндүрсө дагы бир китеп берем иншалла. Жок, мына сөздү бар го.
бөлөсүңөр. Info деген мындай сөз, графика деген мындай сөз деп. Информация мен график түзүп түшүндүрүү. Азамат. Мына. Бул жигиттер биз ойлогондон илимдүү балдар экен. Не болсо да шаарда окуганда караса. Туурабы? Инфографика деген. Мына, информация. География дегенде, гео деген не? Графия? Ченөө. Ошо графика дегенде ошо сүрөткө тартып беребиз. Мисалы үчүн айталы, бул жакта бирөө жер деген эмне экенин түшүнбөйт эле. Түшүнүңөр? Жер деген түшүнбөй аткан болсо, биз ага дароо жердин сүрөтүн тарта коебуз да мындай. Же болбосо мисалы үчүн дарак деди да. Дарак десе, мисалы үчүн инфографикасын чыгарабыз. Түшүнүңөрбү? Кантип чыгарабыз? Зароо эле сүрөт тартабыз да, мындай кылып туруп сүрөт тартып коебуз мындай кылып. Мына дарак депчи. Түшүнүңөрбү? Инфографика деген ушул. Демек, устаз деген биринчи мисалды ар бир адамдын турмушуна, кесибине жараша мисал алып келиш керек. Экинчиси эмне кылыш керек экен? Экинчиси эмне кылыш керек экен? Инфографика сүрөт аркылуу түшүндүрүү. Инфографика сүрөт аркылуу түшүндүрүш керек экен. Эми үчүнчүсү болсо, үчүнчүсү кандай болушу мүмкүн? Дагы силер айткылачы, балким силер дагы сонун нерселерди айтып коесуңар. Практика менен. Кой? Кызыктыруу. Буну пайгамбарыбыздын сүннөтүндө бар. Адамга кантип жеткириш керек? Дене тили. Түшүнүңөрбү? Дене тили. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ана ва кафилул ятими фил джаннати хакада" деди. Мондай деди. Туурабы? Дене менен көрсөтүп атат. Туурабы? Дененин тили бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дене тили деген илим бар, мисалы үчүн. Пайгамбардын, туурабы? Мисалы үчүн дене тили деген ушул. Мына. Бул эмнени билдирет мына? Кой? Мен жана жетимди дедик, мисалы үчүн, кепилдикке алуучу бейиште ушундай жакын деди. Бунун эмне мааниси бар мунун? Жакын. 5 кас. 5 мен тозок аз калды. Дагы? Экон жакынсыз жаннатта 5 мен тозок болсун. Жаннатта 5 мен. Ошол экөөбүз ушундай жакынбыз деди. Экөөнүн ортосунда эчтеке жок го. Жакын деди. Түшүнүңөрбү? Денесин тили менен түшүндүрүп атат. Мисалы үчүн бир информацияны түшүнбөй атса, азыр мисалы үчүнчү, мисалы үчүн намаздан фыктан сабак беребиз, Фыктан сабак беребиз да, отуруп алып эле кеч отуруп алып эле намазды деп эле монтупчу. Эки колду деп жүрөсөм. Оң колду сол колдун үстүнө коебуз десек, элестете албашы мүмкүн кээ бирөөлөр. Туурабы? Мына. Мына дене тили менен көрсөтөбүз. Мындай коебуз, мындай коебуз. 3 бармакты үстүнө коебуз, экөөсүн мындай жанына коебуз деп туруп, эмне кылат экенбиз? Тилибиз менен көрсөтөбүз. Саждага барганда деп туруп, монтип көрсөтүп берсең, мисалы саждага барбы? Адам элестетет. Түшүнүңөрбү? Силер кийин, мисалы үчүн мен эртең кеткенден кийин балким кээ бирлериңер эртерээк кетип калды, жакшы болду деп эметесиңер, сүйнөсүңөр. Балким кээ бирөөлөрүң ушул нерселерди анализ кыласыңар. Ошондо силер ойлогондо, мен кайсы сөздү айтканда кандай кыймыл аракет кылдым, ошолор силердин эсиңерге келет. Азаматсың деп койсом, кулагыңда эле калып калат. Азаматсың десемчи, көзүңдө да калат. Түшүнүңөрбү? Зрительный память. Азаматсың дегенде мага ушинтип көрсөттү дейт. Мына көрүңөр. Дене тил болуш керек.